Badalazlarda эме бар го. Бири-бирине ишеним аябай күчтүү да. Анткени Ооба. суунун астынан кирип атканда бири-бирибиздин өмүрүбүздү бири-бирибизге тапшырып беребиз да. Ушунчалык ишеним аябай күчтүү болот да бизде бири-бирибиздечи. Кыргызста негизи эң жаман нерсе бул жаман кабарды угузган адам болуп эсептелет го. Жаман көрүп калат го эми негизи эле биздин жумуш ошо. Жамандык менен жаман впечатление калып калганбыз го дейм да. Көбүнчө случай деле ошо да биздики. Эң негизгиси эле в основном утопленниктерге чыгабыз да суунун астынан иштейбиз. Таап алсаң да жаман, таппай калсаң да Таппасаң да жаман. Таап алсаң туугандарына угуза албай кыйналасың, таппай калсаң эмнеге таппай калганыңда бир чети бар да ушундайчы. Биздин ушунча куткаруучу адам бар, бирок биз тилекке каршы уже куткарганга эме спасать уже да некого. Уже трупка чыгасың да. Бул жумушта эле көп катачылыкка кыла албайт экенсиң бул жумуштачы. Суу менен негизи эле эмеш болбойт да. Куткаруучу болгон жаран тез чечим чыгарганды билиш керек. Если тез чечим чыгара албаса, жабыр тарткан жаран эме кандай көз жумуп калышы же башка жакын бирөөнүн тууганын жоготосуң да. Сууга бир кирип чыккандан кийин эле же иштей алам, же иштей албайм деп уже чечимге келет да. Типа катер менен кетип бараткандачы балыктар секирет да, ошол кезде баягы өзүң ойлонуп аткансың ба, ушу деле балыктар деле бизге ушундай рахматын айтып атат болуш керек депчи. Чын эле да, мондай балык секирет да, кадимкидей катер менен баратсаңчы, анан ошондой Эки кесиптешим бар. Ошентип бирөөнүн баласын кыштын күнү муздун астына кирип, бирөөнү 15 мүнөт, бирөөнү 45 мүнөттө откачивать этип, экөөнүн тең түрү сактап калышкан. Муздун астынан кирип, снаряжение жок, мындай эле тешип кирип чыгарып, там уже эмне деп коет, время не на минуту, а на секунду жүрүп аткан кезде, ошентип мына бирөөсү Азамат, бирөөсү Эсен деген байкебиз бар. Ошо балдар үйрөткөн биздичи. Ошолорду укканда эми ушундай кесиптештериң бар болсо кантип сыйынтанбай каласың. Ошентип азыр аман эсен экөө тең кол тойгон эле жигиттер болуп. Экөө эгиз болчу, кстати. Эки эгиз баланы муздун астынан чыгарып, ошентип түрү сактап калышкан.